Кыргызстанда акыркы бир суткада 78 киши коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйсөнбаев брифингде билдиргендей, илдетке чалдыккандардын эң көбү Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 1, Чүй облусу 10, Ош облусу 3, Нарын облусунда 5, Ысык көлдө 11, Жалал Абадта 13 жана Баткен облусунда 12 учур катталды. Жалпы өлкө боюнча коронавирус жуктургандардын саны 44 036 кишиге жетти. Өлкө боюнча коронавирустан 246 киши сакайды. Алардын ичинен Бишкекте 137, Ош шаарында 8, Чүйдө 7, Ош облусунда 11, Талас менен Нарында 4төн бейтап, Ысык көлдө 25, Жалал Абадта 31 жана 19 Баткен облусунда. Жалпы айыккандардын саны 38 895 кишиге жетти. Сутка ичинде COVID-19дан каза болгондор жок. Ошондой эле илдетти жуктуруп алган медициналык кызматкерлер да катталган эмес. Бүгүнкү күндө стационарларда 670 бейтап дарыланууда, амбулатордук дарыланууда 4799 киши бар. Ташкөмүрдө унаа 50 метр бийиктиктен кулап, 3 адам каза болду. Ташкөмүр шаарынын Бишкек-Ош унаа жолунун 449-чакырымында Toyota Wish үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып, Нарын дарыясынын жээгинен болжол менен 50-60 метр бийиктиктен кулап кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, кырсыктын кесепетинен 2 кыз жана 9 жаштагы бала каза болуп, 5 эркек адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Жерине 5 куткаруучу, тез жардам кызматы, Ички иштер министрлигинен 5 кызматкери тартылган. Куткаруучулар каза болгон жана жабыркаган адамдарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кыргызстандан Орусияга уча турган каттамдардын жадыбалы жарыяланды. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Бишкек менен Ош шаарынан Орусиянын бир топ аймагына уча турган каттамдардын жадыбалы жарыяланды. 2 сентябрдан 13 сентябрга чейинки каттамдардын жадыбалы. 2 сентябрь таңкы саат 4:45-те Бишкек-Екатеринбург каттамы аткарылат. 4 сентябрь 7:45-те Ош Москва. 5 сентябрь 7:35 Бишкек Санкт-Петербург. 5 сентябрь 21:55 Ош Санкт-Петербург. 6 сентябрь 18:10 Ош Новосибирск. 7 сентябрь 5:10 Ош Екатеринбург. 8 сентябрь 4:55 Бишкек Москва. 8 сентябрь 6:50 Ош Москва. 8 сентябрь кечки саат 17:45 Ош Новосибирск. 9 сентябрда Бишкек Екатеринбург. 11 сентябрь 7:45-те Ош Москва. 12 сентябрь 7:35 Бишкек Екатеринбург. 12 сентябрь 21:55 Ош Санкт-Петербург. 13 сентябрь 18:10 Бишкек Новосибирск каттамы ишке ашырылат. Орусиянын жарандары бул өлкөгө бараардын алдында мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталында көрсөтүлгөн атайын документти толтурушу керек. 3 күн мурда коронавируска тест тапшырып, анын жыйынтыгын аталган порталга жүктөө зарыл. Ал эми Орусияга барган Кыргызстандын жарандарында коронавирус жок деген анализдин жыйынтыгы болушу шарт. Жарандар анализди Кыргызстандагы Бонецкий жана Аква лабораторияларында тапшыра алышат. Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча билдирүү таратты. Бүгүн 2 сентябрда Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары мурдагы президенттин Батукаевдин иши боюнча билдирүүсүн жарыялашууда. Анда бул иш боюнча соттук териштирүү жабык өткөндүгү, иштин материалындагы купуя сыр болгондуктан чындыкты көпчүлүк билбей калгандыгы жөнүндө жазылган. Алмазбек Атамбаев бул жагдай анын билдирүү таратуусуна түрткү болгонун билдирген. Мындан тышкары президенттик жылдарында Жаныш Бакиевди өлкөгө алып келүү боюнча бардык чараларды көргөнү жазылган. Батукаевдин ишинин маңызы төмөндөгүдөй. 2012 жылы пландалган УКМКнын операциясынын натыйжасында Жаныш Бакиев Кыргыз өлкөсүнө алып келинмек. Операцияны башкарууну мен анын демилгесине УКМКнын ошол кездеги төрагасына тапшыргам. Мунун баары кылмыш ишинин материалдарында бар, бирок ал материалдарда жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө менин тарабымда жасалган коррупциялык же башка кандайдыр бир мыйзамсыз иш-аракеттер жөнүндө бир да факты жок. Болушу да мүмкүн эмес. Анткени менин алдымда бир гана максат болчу: ондогон адамдардын өлүмүнө күнөөлүү болгон Жаныш Бакиевди жоопко тартуу, деп жазылат билдирүүдө. Атамбаев Жаныш Бакиевди жоопко тартуу боюнча УКМКнын операциясын колдоп бергендигимдин жыйынтыгында 11 жылга түрмөгө отургузулдум деп белгиленген. Тилекке каршы УКМКнын операциясы ишке ашпай калган. Ага ким күнөөлүү же объективдүү себептер болгонбу, булар да эртеңби кечпи белгилүү болот, дейт ал.
Алы Туткучевдун жубайы жолдошуна кабатырланып, жөн эле тынч жүрсө дейсин. 31 августта Бишкек шаарынын Борбордук аянтында уюштурулган майрамдык салтанатта Төкмакын Алы Туткучев бийлик шайлоо тууралуу нааразычылыгын ыр менен эл алдында чыгып айткан. Көпчүлүк өлкө башчынын алдына чыгып чындыкты айтканы үчүн акынга алкыштарын айтууда. Акындын жубайы журналист Жазгүл Жамангулова өзүнүн Facebook баракчасында бул тууралуу төмөнкү билдирүүнү жазган. Кызыгы биздин кишинин сыйлык менен деле иши жок экенин көптөр билбестир. Чын-чынына келгенде, улам үнү кысылып, анысын жашырып, бырышып, кыйналып, тердеп ырдаган сайын жөн эле тынч жүрсө дейсин, ден соолугун аяйсың. Ар бир жар ошентет. Сахнада курч болгону менен жан дүйнө дегени үлбүрөгөн, назик болгон чыгармачыл инсандарды Кудай өзү сактасын. Бирок алар бул сарсанаа менен деле иши жок кызыгы, дейт ал.